Эми камсыздандыруу полиси жок турак жайды сатууга да алууга да болбойт. Тагыраагы мындан ары кыймылсыз мүлктү кайра каттатууда милдеттүү камсыздандыруу полиси талап кылынат. Камсыздандыруунун баасы шаар тургундары үчүн 1200 сом, айыл жергесинде 600 сомду түзөт. Ал эми кандайдыр бир кырсык орун алган кезде 500 000 сомдон миллион сомго чейин төлөнүп берилет. 9 августта ушул токтомго өзгөртүүлөр кирди. Ушул сиз үйүңүздү сата турган болсо, сиз полиси жок барып үйүңүздү башка бирөөгө каттаттыра албайсыз да. Сиз ошол полисти аласыз, полисти алгандан кийин барып башка бирөөгө каттаттырып үйүңүздү сатсаңыз болот. Жашаганга болбойт деген корутунду бар болсо, биз андай үйлөрдү камсыздабайбыз. Анан жанагындай дагы бизде Бишкек шаары боюнча незаконный жерлерде үйлөр курулуп атпайбы? Кадастр боюнча баягы технический паспорты жок үйлөрдү биз камсыздай албайбыз. Технический паспорты бар үйлөрдүн баардыгын эски, жаңы дебей баардыгын биз камсыздап келебиз. Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча 7 филиалыбыз бар. Ар бир филиалда ушул биздин инспекторлорубуз бар, менеджерлерибиз бар, агенттерибиз ушул жерлеринде ушундай камсыздандыруу иштерин кылып келишет. Турак жайды камсыздандыруу ар кандай күтүлбөгөн жаратылыш кырсыктарынан коргонуу болуп эсептелет. Өлкөдө орун алган акыркы сел кесепетинен кийин турак жайын камсыздагандардын саны өскөнү байкалган. Эми бүгүнкү күндө мындай болуп атпайбы? Азыр мына жакында эле Ысык көл областында болду, буга чейин Ош шаарында болуп атат, Жалал Абадта, Баткендерде баардык жакта эле болуп атат. Эми акыркы көбүрөөк баягы сөзгө алым калган Нокат шаарын айта турган болсок, ошол жерде баягы селдин артынан жабыркаган 139 турак жай болсо, ошонун 4-өсү эле камсыздандырылган да. Ошолордо бизде баягы сел жүрүп өткөндөн кийин биздин баягы кардарларыбыздын үйлөрү жабыркай турган болсо, ошол жерде биздин өзүбүздүн менеджерлер бар, ошол филиалдардын жетекчилери бар. Алар ошол жерде жергиликтүү бийлик менен чыгышып, жеринде көрүп, жарандык комиссия бар. Ошолор чечимин чыгарып беришет. Ошого жараша биз төлөмдөрдү кылып беребиз. Унаа жана турак жайларды камсыздоо боюнча мыйзам 2016 жылдан бери иштеп келет. Болгону мыйзамсыз курулган үйлөр жана авариялык абалдагы турак жайлар камсыздандырылбайт. Нурзадат Налгызы, Эсенбек Усенов, УТРК Чүй.